Тарбиялык сабак. 10 Б класс. Мугалими Бердиева Бурлай. Сабактын тиби. Жаңы материалды өздөштүрүү. Сабактын усулу интерактивдүү ыкма. Сабактын жабдылышы сүрөттөр, учкул сөздөр, макалдар, техникалык каражаттар, видео тасмалар жана доклад. Сабактын темасы улуу инсан Исхак Разаковго 110 жыл. Сабактын максаты 1. Билим берүүчүлүк. Окуучулар улуу инсан Исхак Разаковдун өмүрү жана ишмердиги жөнүндө маалымат алышат. 2. Өнүктүрүүчүлүк. Окуучулар билим билгичтигин жана көндүмдөрүн өнүктүрүшөт. 3. Тарбия берүүчүлүк. Окуучулар достукка, боорукерликке жана өз өлкөсүндөгү улуу инсандарды урматтап, кадырлай билүүгө тарбияланышат. Алтын эрежелер. 1. Сабакта бири-бирибизди көңүл коюп угабыз. 2. Сабакта тынч олтурабыз. 3. Сабакка кечикпей келебиз. 4. Сабакка активдүү катышабыз. Коомдук жана саясий белгилүү ишмер Исхак Разаков Баткен областына караштуу Лейлек районунун Коросон айылында жашаган. Берк уулу Разак жана Сайып кызы Жамиланын үй бүлөсүндө 1910 жылдын күз айларында жарык дүйнөгө келген. Сүйүнүчтөрү койнуна батпаган жубайлар уулуна Исхак деген ысым ыйгарышып, жашоонун белгисиз тагдырын моюндарына илишип, эл катары жупуну турмуштарын өткөрүшкөн. Ал кездеги жашоонун оорчулугун жон териси менен тарткан Разак бүт мүмкүнчүлүгүн үй бүлөсү ымыркайы Исхакка арнаган. Бал тили чыгып, ата-энесинин кубанычы болгон 3 жашар кезинде Исхак апасынан айрылган. Энесинин элеси эсинде калбаган Исхакты атасынын эжеси Гүлхан багып калат. 1918 жылдагы түшүмсүздүк элдин жашоосун оорлотуп, ачарчылык каптап, эптеген турмуш кыйынчылыгы башталат. Мындай кыйынчылык Коросон айылынын жашоочуларынын башына да түшүп, ар үй бүлө жан багуунун айласын издеп туш тарапка чилдей тарашкан. Ошентип кыйынчылыкка карабастан Разактын чакан үй бүлөсү дагы жолго аттанып, өздөрүнүн татаал турмушунда кыйынчылыктар башына түшсө да жашоого, турмуш тиричилик өткөрүүгө аракет кылышкан. Алар жол азабын тартып, тилемчилик кылып, эптеп Исфасар айылына жетишет. Жолдогу оорчулуктан атасы Разак катуу ооруп калат. Ошентип жабышкан оору ажалга айланып, Разак 8 жашар уулун таштап, жарык дүйнө менен кош айтышып кете берет. Ал эми эжеси Гүлхан болсо кызын, апасын алып Хорасанга кайтат. Ал эми Исхак Разаков жолдон кошулган тилемчи менен Ходжентти көздөй беттеген. Ошентип Исхак Разаковду Ходженттеги жетим балдар үйүнө ошол жерден тапшырышкан. Жетим балдар үйүндө Исхак тың окуп, орус тилин өздөштүрөт. Менин жашоомдо жаңы белгисиз дүйнө ачылды. Мен ири кубанычтын даамын таттым деп эскерет Исхак Разаков ошол күндөрүн. Жетим балдар үйүндөгү тарбиячылар Исхактын зээндүүлүгүн, билимге болгон зор ынтызарлыгын таасын байкашып, аны Ташкенттеги жатак мектепке жөнөтүшүп, анда 1925 жылга чейин билим алган. Андан кийин бул жөндөмдүү окуучуну Самарканд шаарындагы агартуу институтуна окуусун улантууга багыт көрсөтүшөт. Ал жерде тың окуу менен комсомолдук иш-чаралардын активдүү катышуучусуна айланган. Комсомолдук турмуш анын лидердик сапаттарын калыптандырат. 1927 жылы Ош кантонунун Бөксө Исфара болуштугунун комсомол комитетинин активдүү уюштуруучусу болгон. Исхак Разаков бош убактыларын текке кетирбей, көп окуу менен дүйнөлүк классиктер Антон Павлович Чеховдун, Лев Николаевич Толстойдун жана башка адабий чыгармалары менен таанышып, ал тургай аларды которууга да киришкен. 1931 жылы Разаков институтты аяктап, ошол эле окуу жайынын кафедрасында мугалим болуп калган. Көп өтпөй келечектеги лидердин ак жолу ачылып, Москва шаарындагы
Крыжижанов атындагы мамлекеттик пландоо институтуна жолдомо алат. 1936 эң мыкты окуган Разаков күйүүчү ресурстарды рационалдуу пайдалануу жөнүндө деген дипломдук ишин эң жогорку деңгээлде коргоп, чыныгы билимге ээ экендигин далилдеген. Бул Москвадагы окуусун ийгиликтүү аяктагандан кийин ал Өзбекстанга жөнөтүлүп, республиканын мамлекеттик пландоо комитетинин бир бөлүмүн жетектеп иштеп калат. Бир нече айдан кийин Фергана областынын мамлекеттик пландоо комитетинин төрагасы болуп ишмердүүлүгүн уланткан. Ошентип Исхак Разаков өз учурунда эң мыкты, белгилүү саясий ишмер болуп эмгектенет. Улуу атамекендик согуш жылдарында Разаков Өзбек Республикасынын эл агартуу комиссары, ошол эле мезгилде Өзбек ССРнин Эл комиссарлар советинин төрагасынын орун басары да кызматын аркалап иштеген. 1944-жылы Өзбекстандын пропаганда жана агитация иштери боюнча секретары болуп эмгектеген. Баш аягы Өзбекстанда 10 жылдык ишмердүүлүгү жана анын коомдук жана мамлекеттик ишмер катары калыптандырып, чыныгы лидерлик сапатын ошол жерде айкындады. 1945-жылы 4-ноябрда Советтер Союзунун Коммунисттик партиясынын Борбордук комитетинин саясий бюросунун чечими менен Совет өкмөтү Исхак Разаковду Кыргызстандын министрлер советинин төрагалык кызматына жөнөткөн. Ал ошол мезгилде 35 жашта болгону менен мамлекеттик масштабтагы табылгыс ишмер, эл чарбасын өнүктүрүүдөгү чоң тажрыйбага ээ болгон жетекчи болгон. Анын үй бүлөсү жөнүндө айтып кетсек, жубайы Рауза Ибрагимова менен биргеликте Эльмира, Эркин, Эмил аттуу уул кыздарды тарбиялашкан. Исхак Разаков кызматынан алынгандан кийин ал мамлекеттик пландоо комитетине которулуп, ал жакта 69 жаш кураганда 1979-жылы 18 мартта Москвада дүйнөдөн кайткан. 2000-жылы кыргыз коомчулугу Разаковдун сөөгүн Бишкекке алып келип, аларча мамлекеттик көрүстөнүнө сый-урмат менен балдар жерге беришкен. Бул Исхак Разаковдун үй бүлөсү менен түшкөн сүрөтү балдар. Исхак Разаковдун жакындары жана туугандары. Согуштан кийин эл чарбасын кайра калыбына келтирүүчү 5 жылдык пландарды кабыл алган. Алдыдагы милдеттерди аткаруу багытында иштөөгө бардык эл жапа-тырмак киришти. Ал кезде Исхак Разаков да башында туруп, күнү-түнү тыным албастан иштеп, бардык маселелерди пландаштырып чечүүдө өзүнүн эң мыкты зор лидерлик сапаттарын көрсөтө алды. Улуу инсан Исхак Разаковдун бизге балдар өлбөс өчпөс учкул сөздөрү калды. Мен таза болсом, сен таза болсоң, коом да таза болот. Бирөөнүн күчтүүлүгүнөн эмес, өзүңдүн чабалдыгыңнан корк. Коом деген сен жана мен. Сен ак болсоң, мен ак болсом, коом да таза болот. 1979-жылы 18 мартта Кыргыз элинин улуу уулу Исхак Разаков дүйнөдөн кайтып, Москвадагы Кунцев мүрзөсүнө коюлган. Ал эми 2000-жылы 1-июнда Исхак Разаковдун сөөгү Кыргызстанга алынып келип, аларча көрүстөнүнө коюлган. Бул балдар Исхак Разаковдун үй музейи. Исхак Разаков атындагы Кызылкыя лицейи. Разаковдун ысмы балдар өлкөдө окуу жайларга, эс алуу борборлоруна, көчөлөргө ыйгарылган. Исхак Разаковдун жаркын элесине арналган эл аралык турнирлер да балдар өткөрүлүп турат спорт тармагында. Сыйлыктары: 2 ирет Ленин сыйлыгы жана 2 жолу эмгек, Кызыл Туу ордени, Улуу атамекендик согуштун 1-даражадагы ордени, Кызыл Жылдыз ордени жана көптөгөн медалдар менен сыйланган. 2016-жылы Кыргыз Республикасынын баатыры наамын ыйгарган. Бул сүрөттөр ошол Исхак Разаковдун медалдары жана көйлүктөрүнүн сүрөттөрү балдар. Разаковдун элесине арналган эстеликтер шаарларда орнотулган. Өзүңөрдү текшергиле. Улуу инсандын балалык чагы жөнүндө айтып бергиле. Исхак Разаков канча тилде эркин сүйлөгөн? Исхак Разаковдун үй бүлөсү жөнүндө кандай маалыматтарды билесиңер? Үйгө тапшырма балдар. Улуу инсандын жетекчилик сапаттарынын өзгөчөлүктөрү деген темада дил баян жазып келесиңер. Саламатта
баргыла бак.